Ташкөмүрдө нарын суусуна секирген 18 жаштагы кыз жээке кайра өзү сүзүп чыкты. Жалал-Абад облусундагы Ташкөмүр шаарынын аймагынан 18 жаштагы кыз сууга секирип, кайра жээке өзү сүзүп чыкты. Ага милиция кызматкерлери жардам көрсөтүп, дарыгерлерге берилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча кече 12 февралда саат 19:10 чамасында Бишкек-Ош-Унаа жолунун 452 чакырымында 2000-жылы туулган кыз нарын суусуна секиргени тууралуу маалымат түшкөн. Айтылган дарекет Ташкөмүр шаарындагы 8 куткаруучу жөнөтүлүп, бирок алар жеткенге чейин сууга секирген кыз жээке өзү сүзүп чыккан. ИИМдин кызматкерлери кызга суудан чыгууга жардам көрсөтүп, медицина кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кийинчерээк Турмуш басылмасына маалым болгондой, кыз Ташкөмүргө жакын туугандарынын үйүнө бара жатканда сууга секирген. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, бул тууралуу маалымат 12 февраль күнү кечки саат 18:30да түшүп, Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган. Алар кыз көпүрөдөн 250 метр аралыктагы жарда асылып турганына күбө болушкан. Ошол жердеги жарандар менен биргеликте суудан чыгарылып, ооруканага жеткирилген. Ал кыздын өздүгү аныкталып, Жалал-Абад облусунун тургуну. Жалал-Абад шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде 1-курстун студенти экени белгилүү болду. Ошондой эле анын үй бүлөсүндө курбу достор арасында чыр-чатак болбогону жана мурда мындай нерсеге барбаганы аныкталган. Студент кыз мындай кадамга эмне себеп болгонун түшүндүрүп, айтып бере албастыгын жана эч кимге доосу жоктугун билдирип, арыз жазуудан баш тарткан. Булак Турмуш сайты.